Урматтуу туугандар, ошол Саяк уруусунан чыккан дагы бир баатыр инсаныбыз ошол көлдүк каба, жалдуу каба Саяктан чыккан. Жалдуу кабадан боз териден боз теринин эл тындысынан чыккан ошол Кетирекей уулу Алыбек баатыр жөнүндө баяныбызды угуламакчыбыз. Сиз бул Бейшен байке өзүңүздү толук тааныштырып, анан ушул Алыбек баатырдын окуялары жөнүндө кайсы уруктан тарайт, кандай баатырдыгы бар, ошол жөнүндө кээ учугун уласаңыз да. Рахмат. Мен өзүм Каба Саяктын боз терисинин казак тукумусунан, атым Бейшенби, фамилиям Ибраев Жумалы уулу. Алыбек баатыр жөнүндө айта турган болсок, Алыбек баатыр Каба Саягынан чыккан Ормон ханга, Боронбайга, Балбайга тең ата болгон инсан. Бир гана жери айтылбай, даңазаланбай, келата тушабакка чейин оолуп, чолуп аргайстерден айтылып, Ормонго жигит болгон, анан тиги Боронбайга кере качкан Балбайга дешип аргандай туура эмес сөздөрдү айтып, окумуштуулар да муну жакшы изилдебей келатат. Мен ошон үчүн изилдеп аракет кылып, көп башынан аягына чейин изилдеп көрдүм. Эми Кабанын 4 баласы болгон деп айтылат. Боз тери, ак тери, эн тери, Шыкмамат. Ошо боз терисинен казак элтинди Досой делинет. Анан элтиндиден Каракучкач, Ботугурдан Кетирекей тарайт. Эми бага кыскартып айтканда, Кетирекей өзү көп аял алган киши экен. Ошондо баласынын санын билбей калыптыр. Канча баласы бар экенин билбейт экен. 40ка жакын баласы бар экен деп, ошонун эң кичүүсү Кетирекей экен. Анан бир жылы жазында жайлоого көчкөндө барып үйүн тигип, казанга тамак ашында жасап, анан ал Кетирекей жанакы аяк, азыркы чыны, ошо менен гана балдарга таратып берген да толук экен деп койсо экен. Аттарын деле көп билбей калган экен. Ошо аякка тамак куюп берип, анан кечинде күйгүм кирип калган кез экен. Тамак жасап келип эле балдарды отургузуп тамак куюп берсе эле бир аяк бош калат. Окуй ким жок, бирөө бош калбады деп издесе эле Кетирекей жок. Тиги Алыбек жок. Окуй эмне болду деп анан Кетирекей атын минип караңгыда барып таппай келет. Таппай келип түн ичинде ичине жаан кар аралаш жаан себелеп өткөн экен. Эртең мен таң атпай эрте кайра барса, журтунан бир карышкырдын канчыгы качып чыгыптыр, тиги Кетирекей келаткандан көрүп. Оозу эме дейт, тиги эмчеге сүт дейт, окуй баламды жеп бүткөн экен деп озондоп барса, бала бешикте жаткан боюнча оозу сүт тиги карышкыр эмизип аткан экен дейт, ошону ыңаалап килип атканын сезип. Анан ошол жерден аттан секирип түшө калып, балам бир касиеттүү бала болот, бекеринен кашабаң жебей кайра эмизип кеткен жокко деп үйүнө алып келип, ошондон кастарлап багып, чоңойгондо анан жылкычыларга кошуп бериптир. Мына жакшылап жаа тартып, мылтык атканды үйрөткүлө, башка баатырлыктын жол жобосун үйрөткүлө деп ошо жылкычыларга кошуп берген экен. Ошондон бала чыйрак өсүп, тыңчыгат. Айылды аралап баратканда айылдын иттери үрбөй калчу деп айтышат. Ошо Алыбек бастырып баратканда ажаган ит болобуш, көчөдөгү иттер үрбөй короого же үйүнүн артына жашынып ошентип кетчү экен дейт. Ошентип жүрүп отуруп 1842-жылы Ормон хандык уюштуруп хан болом дегендин астында бу аркы теске семизбел деп коет, тоңдун арткы сырткы долинасында ошо жакты жердеп Алыбек чоңоюп
көлдөгү саяк элин чогултуп ошого баш көз болуп калган кез экен. Өйдө көрөңгө. Бүт саяктар эмеден Кескенбелден баштап биягы Жаркынбаевка чейин убак мурун аркы көлдүн күнгөйү бүт саякка тиешеле экен. Анан ошондо Ормон жанакынтип хан болом деп ойлонуп анан бу саяк элин кошуп алайын деп аракет кылат. Ошондо Чомон деген жигити бар экен, жылкычы башы. Ошо жылкысын карап ары бери жигиттер менен анан Ормон бир 10 чакты жигитин жиберген экен. Бу жакта жата бербей барып эки жакка карап бир жылкы тийип келсеңер болбойбу? Жата бересиңер менен. Мейли деп аттанып чыгышыптыр. Аны как раз эме деп коет, Семизбел деп өзөн бар, ар жагын асса сарбагычтардын жери бир арагында эле эме дейт, Семизбел деп коет, бир жагында Семизбел. Анан тиги Чомон байкаптыр, богондоки келаткан атчандар булар жөн келаткан жери жок деп анан алар баягы күндүзү көп билинбей түнкүсүн аттанып чыгып жүргөн эмелер Ормон жигиттери. Анан көгүм талаш көз байланып калгандан кол салышыптыр да. Тиги Ормондун жигиттери жылкыга. Алыбектин жылкысына кол салып атпайбы? Кол салгандан кийин Чомон ар бирин 10 чактысын жыга чаап аттарын жайдактап байлаштырып койгон тигилерди бирден жетелеп келип анан кийин кимсиңер дейт. Ормондун жигиттерибиз. Эмне келдиңер? Ушинтип жата бербей мал сал тийип келсеңер болмок деген. Мал өзүңөрдүн малыңар болбогон соң бирөөнүн малына убал соо деген болот. Эми ушул онооңду тең жыга чаап жардан ары ыргытып ким көрдү кылып койсом болот эле. Бирок силердин артыңардагы ата-энеңер бала бакыраңар бар. Мен ошолордаймын. Атыңарды бербейм, жөө кете бергиле дептир да. Ормонго ушинтип Алыбектин жигити бирдеме десе Чомон деген баатыр бар экен, ошол жыга чаап атыбызды бербей алып калды деп айтып баргыла деп. Анан алар рахмат башыбызда аман койгонуңузга деп кутулганына сүйүнүшүп анан Ормонго барып айтат. Ушундай жылкы эмес өзүбүз башыбыздан сактап келдик. Алыбектин Чомон деген жигит бар экен. Ошо баарыбызды жыга чаап байлап башыбызды аман коюп жиберди да. Анан Ормон бул жөн жигит эмес экен деп анан өзүнүн жигиттерин жиберет Чомонго. Келип конок болуп кетсин деп. Ошондо Чомон келип Алыбек айтыптыр, ушинтип Ормон чакырып атыптыр, эмне кылайын, барайынбы, барбайынбы деп. Атаңыр Ормон жөн чакырбаса керек, бирок жаныңа жигит алып бар, не бар, не жок. Бирдеме болсо тез кайрага бар бергендей болсун, анан кийин эгер жай чакырса аны эмне дерин угуп келесиң деп. Анан Ормон баягы жакшылап үйтүктүрүп сыйлап Чомонду коноктоп ат чапкызып, анан улак тарткызып көрүп ары бери сынап көрүптүр да Чомонду. Анан кетеринде бир кара жорго мингизип жиберген экен. Чомон кара жоргону минип өзүнүн атын жетелеп алып барган, ээрчитип барган 5-6 жигити менен келип түшүп калыптыр. Атаңдын көрү Ормон муну майып кылып коебу десем кандайча жорго мингизип жибердет. Кетеринде бирок айтыптыр, Алыбек келип тез батыраак келсин, ушунун бар эле сөз бар деп атат. Тезирээк бир жуманын ичинде келип калгандай болсунчу, ошону айтып кой дептир. Анан билбейм, ушинтип сыйлады. Өзүнчө өргө тигип коюптур. Улак тарткызды, ат чаап, оюн зоок көрсөтүп, анан буну тартуулап ушул жоргону мингизип жиберди. Бирок кетеримде сен ушу келип кетсинчи, сөзүм бар деди дейт. Амма эмне сөзү болду экен деп даярданып, бир жумага жетпей анан барат Ормондун алдына Алыбек. Анан кийин Алыбекти да жакшы кабыл алат. Ормон ары карап, бери карап, жанакындай оюндарды уюштуруп анан Алыбекти жанына алып калып анан кийин кеп салат Ормон. Алыбек, мына кыргыз элинин башына кыйын иш түшүп турат.
bir жактан оконгандыгы, bir жактан орус, bir жактан калмак. Bu Kırgız birigip bir хандыкка баш ийбесе болбочудай болуп калды. Көрүнгөнгө жем болуп калчудай болдук. Кандай дейсиң дейт, ой туура айтасыз дейт. Анан кийин bir хан шайлап, ушу ханга ылайыктуу ким бар деп ойлойсуң дейт. Анан Алыбек бир аз ойлонуп отуруп, бул ханга ылайыктуу сиз элесиз да деп. Ай муну чын оюң менен дитиңен айтып атасыңбы? Ой анан чын дитимен айтпаганда сиз эле ылайыктуусузбу? Анда эми кишиге жарыя кылбай тур, бүт чогултуп, кыргызды чогултуп, анан хан маселесин көтөрөлү. Эгерде мен хан болуп калсам, сен аскер башы болуп бер дейт. Макулдашып экөө кол алышып тарайт. Анан кийин баягы bir günü kabarıp jibерет балыкчынын аркы сазында жыйын болгон ата ош жерге келсин деп. Анан ош жерден жыйын болуп ормон хан кылат, Алыбекти аскер башчысы кылат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ош жерде ормон өзүнө 40 мергенчини азыркыча айтканда сакчы кылып, жан сакчы кылып коет. Ошонун башына Босдеринин, Казагынын, Бекимдин Бердигул менен Дада деген эки баласын ошо мергенчилердин башчысы кылат. Экөө көзгө тар мерген болгон экен, балбанда болуптур. Мергенге чыгып келгенде эки кийикти, эки ийин атып көтөрүп келе берчү экен. Алардын эжеси ормондун Карагатын деп атын таппай жүрүшөт тарыхчылар ошо убакка чейин. Карагатын эле деп коет. Кара деген зор, чоңунду айтканда кара мал дегенден анан Карагатын деп киши балбан экен, кыз кезинде эле айылда кеп кылышат. Жайлоого ашуудан кетип баратканда баягы төөнүн тайлагы эмете албай, баса албай ашуу тетик ашуунун эң кыр чокусу эме болот, күндүз эрип, түнкүсүн тоңуп калат муз. Ошондон баса албай калганда тиги эже ийне эмесине салып көтөрүп чыгарып кеткен экен. Кыз кезинде эле. Анан ормон бекеринен аялдык алган жана экинчисин ошо өзүнө азыркыча айтканда телохранитель кылып алып атпайбы. Анан кимге Алыбекке жезде болуп калып атат ошондо ормончу. Жана ормонду жезде эже дегени ушундан келип чыгат экен. Анан кийин шайлагандан кийин эми ай бу саяк элиңди көчүрүп кел. Чогуу эле Сарбагыш менен чогуу аралашып жашоо өткөзөлү. Ай ормон эми сен го бергениң менен элиң жерин бербей, ары бери эки эл ортосунда эме болуп кетпесин десе, эч ким эчтеке дебейт. Алып келе бер деп макулдап анан кийин көчүрүп жанына айылдаш конуп ормон менен. Ошентип жүргөндөн анан кийин Кокон хандыгы күч алып улам Барсконго бул эменин сыртында Коңур өлөнгө, Курткага, Бишкекке чеп сала баштаган убакта анан кийин кол салып Караколдогу Коңур өлөңдөгү чептерди талкалап, анан кийин Курткада Тайлактын баласы Осмонду камашып Кокон хандыгынын сарбоздору. Ош жерге камап жатат деген дугунан бүт солдаттарын алып барып ошону талкалап Кокондун сарбоздорун талкалап көп курал колго түшүрүп алып келген экен. Ормонду ошол кезде ормондун курал сактагандагы эмесин склады бар экен. Курал чогултуп даярдап кампага салгызып ошенткен экен. Анан жүрүп отуруп Кененсары Норузбайдын согушуна катышат Алыбек. Кененсары Норузбайдын согушуна катышып жанакы эменин баарын чырканак менен чоочутуп от жаккызганын баары Алыбек жасаган аны. Ормонго айтылып атпайбы, кыргызда бекеринен айтылбайт да. Эрди сайса ким сайда аты калды манаска болупчу. Ошондой аскер башчы болуп Алыбек
2,5 ming солдаттын аскерин көл менен Тянь-Шанды нарынды чабасыңар деп жиберген экен Кененсарын Орусбай. Ошону угуп калып боомдун ичинен чомонду эме кылып таш чогултуп тургула, даярданып тургула. Мен тиги эмеден боом жагынан ага чейин баса бир окуясын. Ага эме кылып келатса, жер чалып келатса бир караңгыда кызды таап алат. Кимдин кызы десең казактын кызы болуп чыгат, ал казактын бир бай кызы экен. Эмне десе ушу эмемди сүйлөшкөн балам бар эле кыргыздан жигитимди. Ошону Кененсарын Орусбай эме кылып койду, өлтүрүп койду, жол көрсөтүп бербейсиң деп. Ошондо мен кыргызга да мага татый турган, баркымды биле турган баатыр болсо ошого турмушка чыгайын деп качып чыктым эле дептир. Анан кийин Алыбек ормонго алып барсамбы, алып барбасамбы деп ойлоп, ушу анан талада тентип жүргөн кызды ормон эмне кылмагыла алып барайын деп астына алып келген экен да, ормондун астына кызды. Анан кыз ал убакта бит эркектин сындаганы ат менен кызды сындачу экен да отурушуп алып мындай төрдө тебетейлерин отуруп алып, анан сразу эле ормон жактырып, ай, мага ылайыктуу кыз экен муну. Молдо кайда? Чакыргыла, нике кыйып койсун деп сразу нике кыйгызып турду. Анан Алыбек кыйылып калганын сезип калып, ай, сен дагы көзүң түшүп калган ит экенсиң, эми ыраазы бол деп баягы Алыбекке кара келте деген мылтыгын берген экен. Ушуну алып өткөн турга кара келте. Кара келте. Ушуну урунуп жүр деп. Алыбек өзү эле баягы кыйын мергенчи болуп, өсүп анамына кылган эмне кылып ыгын таап, ормондон сурап ала албай жүргөн экен. Жан дептир сүйүнүп атаңгыр. Аны Чаа уста деген жасаган экен, сай салып, ал кезде кыйын уста экен, Сарбагычтан ошол. Анан кийин кармата бергенде Алыбек сүйүнүп, көксөгөн мылтыгы колуна тийсе, аттанып алып кулаты бар экен, минип алып кетиптир. Ошондо ким айткан экен Калыгул? Эй, ормон, дерделектеген эмесиңде ата баба урунган куралды бекер бердиң. Түбү жакшы болбой калды го. Башка элеме белек кылып берсең болот эле го. Буюмуң, дүнүйөң толуп атат. Шуну бекер бердиң деп айткан экен Калыгул. Калыгул ушу ормондун тууганы болуп, жанында ошо вазири, башкы вазири болуп турганда мынча Бакайы болуп, кеңешчиси болуп. Анан тиги боомдун ичинен айтат, солдаттары кимдин аскерлери өтүп болгон убакта мен кара келтемен үч атам. Ошондон силер эмени ташты кулатып, мен артынан атып, анан кийин жабылып басып калат деп. Анан баягы жигиттери Кененсарынын чугап өтүп аягы болгондон кийин атат белги берип кендан асты тигилердин алдына барып калат уже. Чомонун артына барып ал жигиттер менен таштарды кулатып, жанталашып кайра артка качып, аяктан Алыбек жигиттери менен аткыла ошентип 2,5 миң кишиден 200дөн ашык эле киши кайра качып кимге барган экен? Кененсарага. Аскер башчысы да колго түшүптүр. Анан кийин дагы бир эмеси, Кененсарыны атын атып койгон дейт. Бирөө Орусбайдыкын аткан деген эме бар да, иши кылып экөөнүн тиги атын алдыңкы колго атып коюптур Алыбекчи. Эми ханды атып койгонун болбоско үстүндө хан баратсайманы ормон жантайлар өздөрү чечип алар кармап, жаны болсо кармап, ары бери анан кийин ошентип. Анан кийин Сарбагычтар мына биз Кененсарын Орусбайды өлтүрдүк, башымына да ал жерден башын бир кемпирге баласын өлтүрүп анамына кылган экен. Ошол кемпирге кылыч берип туруп чапкызып, ормама көрсөтпөй эле койгула деп хан кыя албайт.
варианттар айтылып Иң башынан анан ошондо Оруска Омскеге алып барган экен да. Алып баргандан 13 бир чет алар ошо жака алып барды деш керек, Төрөгелди жылкы тием деп казактын колунда экен ушун. Анан да Калыгулдар айтыптыр да, муну Оруска алып барып берсең Төрөгелдини бошотуп берет. Жардам берет бизге орустар деп. Анан ошентип алып барып бергенден кийин Төрөгелдини бошоткузуп, 13 сарбагышка алтын медаль берип чепкен жабат. Барча чепкен жапкызып, ошого Алыбекти кошпой коет. 13-тün катарына. Анан кийин келген убакта эле бияктан Торойгул деп уже кекетип Алыбекти басынта баштаптыр орман. Алыбек жанакы Кененсары Норузбайдын согушундагы баатырлык кылганынан улам Алыбек баатыр деп уже эл арасында атала баштаптыр да ошондон. Алыбек баатыр деп. Анан кийин эле Торойгул ана мына деп басынта баштаган экен. Анан кийин Калыгул айтыптыр, эптеп ыгын таап шылтоо кылып тиге мени ал, кара келтен ал. Андан болуп турду, анан бир күнү киши жиберет Алыбекке. Ормон чакырып атат, эме кылабыз, тиге ууга чыгабыз деп атат, кара келтен ала келсин деп атат деп. Макул дейт. Макул деп эчтекеден ойлонбой туруп барат. Барса кымыз ичип антип минткенден кийин кара келтен жакшы эле түз тийип атабы дейт. Түз тийип атат, эмне шегиң барбы ханым дейт. Шегим деле жок каны бери. Анда бута коюңуз дейт, болуп тур деп бир төөчөң киши кетип бараттыр, ат тетигини дептир да. Төөчөң кишини аттап чийин арасында кетип баратса, убалдан атканда. Тирүү кишини аткан. Жок, аттап атпайм, анын убал соон мен билем деп. Мейли деп атат. Атканда бак киши төөдөн учуп түшөт. Башындагы тебетеги ыргып кетет. Аба киши жыгылганда эле Алыбек атты. Мен ал кишини аткан жокмун, башында тебетегин атып койдум. Ошондон коркуп эле жыгылып калды ал деп. Чынын барып алып кел дейт. Алып кел десе, аңча болбой тиги жыгылган неме эмне болгонун түшүнбөйт. Төбөсүнө тургузуп минип чуу коет, тиги бар башында тебетеги жулуп алып жигитти келетми? Келсе тиги тебетейдин эмеси жүнү чыгып. Анан кийин анысы менен болбой калган соң, берчеге ал мылтыктоо. Кундагы чирип калган го. Кундагын оңдотуп берейин дегенде, ан тургур. Сен мен жөн чыкырган эмес турбайсыңбы? Кара келтенин балакетин алып кел деп тура калып мылтыкты алып аттаныптыр. Аттанганда бир эки жигити асылган экен. Аман соңдо кал, ормон үчөөңдү кошуп туруп атып кетем азыр. Чийиңар менен калгыла деп бастырып кеткен экен. Андан алып ошондон анан кийин уже мамилеси бузула баштайт экөөнүн. Анан кийин бир күн ормон бир кула бээси бар экен. 4-5 туу калган. Ошону жоголду деп шылтоолойт. Андан бул ким алса чыксын тиги. Алыбек эле билген, Алыбек алган деп. Анан Алыбек келсе айтыптыр, эгер менден көрсө дөң тала деп коет, дөң таланын оюна чыксын жекеме жекке ормон. Эгер мен алганым болсо деп. Андан кийин бир күнү экөө отурса, эртең менен жылкысын айдап келгенче 9 коргол ойнойт деп Алыбек келип калса, айтыптыр да, жылкы келгенче 9 коргол ойно. Ошентип атса экөөнүн букасы сүзүшө кетиптир. Экөөнүн букасы сүзүшө кетсе, Алыбек букасы ормон букасын качыра бериптир да. Анан ормон кычыраптыр, таңдын көрө. Сенин букаң менин букамды качырып дуго я деп 2-3 жолу ошентиптир да. Ошондон кычылы тиген, тамак ичкиле, тамак бышты байым деп тиги аял ошентиптир. Үйгө кирип ана мына кымыз куйганда ормон ичпей коюптур. Деп Алыбек 2 кесени жутуп ийип, эт чыгарып келсе дагы кол салбай коюптур ормон. Этке кол салбай койгондо Алыбек туруп алып басып кептир. Эмне, менде мал жок бекен. Өзүм деле союп жеген малым турат деп. Анан ошондон улам жана күчөп отуруп, Алыбек анан кийин Боронбай менен Балбайга кетет. Ошо жакка барып сүйлөшүп, алар аңдып турушат.
Ökön Ormon ökön nemesi жакшы болбой баратат, тетимде болуп бараткандан тияққа көчүп эмеге бугуга кирип кеткени Алыбектики ошо менен айтылат да. Урматтуу туугандар, ошол Кетирекей уулу Алыбек Баатыр атабыз жөнүндө ошол кээ учугун сөздү ушул Ысык көл районунун тургуну Саргамыш айылы Мукан аксакалга берсек, бул өзү ушул ала көз кабаны дагы ат менен кыдырып эки китеп ошо ала көз каба жөнүндө жазганыңыз бар. Эми ушул Алыбек Баатыр жөнүндө ошо билгениңизди ошол жалпыга маалымдасаңыз, аталардан укканыңыз, балким таятаңыздан уккансыз, тайлардан, чоң аталардан уккан ушул кеп болсо ошол андан ары уласаңыз маекти. Кымбаттуу туугандар, Саяк эли кыргыз элине көптөгөн батырларды берди. Ал батырлар кыргыз элин сактап келди. Ошонун бири азыр эле Тайлак Баатыр жөнүндө айтылды. Ушул Тайлак Баатырдай болгон ала көз кабадан чыккан бирден бир батыр Кетирекей уулу Алыбек болгон. Алыбек Баатыр ушу 200 жылдан бери жаманаттыдан кутулбай келатат да. Жаманаттуу эле ушул бугу менен Сарыбагыштын чатагына себепкер болгон деген бир жаманаттуу сөздөн так бүгүнкү күнгө чейин кутулбай келатат да. 2003 жылы бугу ала көз каба жана бугу деген китеп жазып чыгып, мен ошондо дагы Алыбек Баатыр жөнүндө айтканмын. Алыбек Баатырдын бугу менен Сарыбагыштын чатагына эч кандай тиешеси жок. Бул элдик баатыр болгон деп. Эмне үчүн Алыбек ала көз кабасын көчүрүп алып жетегибизге көчүп кетти Ормондон? Ормон эми мыкты эле киши экен өз заманында, бирок Алыбекке өтө орой мамиле кылган да. Алыбекти дайыма кемсинтип Торойгул деп ат ачууда. Торойгул деп элдин өзүнчө деле мындайынча айтканда Торойгул деп дайыма кемсинтип айткан. Андан кийин жана бейшенде айтып өтпөдү, жана казак кыз жөнүндө. Ал казак кызды дагы эми Алыбек Баатырдан уруксат албай туруп эле Ормон өзү билип неке кыйып алып койгон. Анан Алыбек Баатыр бул жөнөкөй адам эмес да, баатыр адам. Баатырлыгы менен бирге акылдуу да болгон бул. Кой, мен бул ушу Кыргызга хан болуп жарыяланган Ормон менен текебирлешип, буну менен жөөлөшүп жүргөн болбойт экен. Тынч эле ала көз кабамды көчүрүп алып, ушундан эле кетейинчи жөнөлө деп, ала көз кабасын көчүрүп алып туруп, Ормондон уруксат албай эле кеткен. Анан ала көз кабасын көчүрүп алып кеткенден кийин Ормон артынан киши чаптырган экен, токтосун, кайра келсин деп. Болбойт, мен бир кеткени эми мынчалык жолго чыкканы кайрылбайм деп, ошо ойдон Алыбек Баатыр бугунун баатыры Балбай менен мурун таануу мамилеси жакшы экен. Балбай да чоң баатыр да. Анан ошол Балбайдын жанына кошуна болуп жетегибизде жашап калган. Анан Сарыбагыш менен бугунун чатагы жөнүндө эң чоң санжырачы Бапа элинен чыккан Жылчы уулу Садыбакасыян кудам айтып кеткен. Бул тарыхый чындык да. Бул Күрмөнтүдө болгон окуя. Күрмөнтүдө Сарыбагыш менен бугунун ордо ойну болгон. Бир жагы Ормон, бир жагы Боронбой болуп. Анан ордо ойну болуп абдан кызып, бугулар утула турган болуп, бир эле чокон ойну калган экен. Анан ошондо уруксат сурашыптыр. Хан уруксат берсеңиз, биздин бир оюнчубуз калыптыр, ошону алдыралы деп. Алдыргыла, андай өнөрү болсо өргө чапсын, алдыргыла дептир. Ошондо сыртта жүргөн экен Чыймыл деген ордочу. Кошат менен чаптырып Чыймылды алып келген экен. Чыймыл келип караса, ордодогу чүкөнүн 5тен 1 бөлүгү чыгып кетиптир. Анан ошондо Чыймыл айтыптыр, хан уруксат берсеңиз, чүкөнү кайра бүт барын салдырсаңыз деген экен. Бүт болгон чыкканы кайра салдырыңыз деп. Өнөрүн көрөбүз, анда салдыргыла чүкөнү деп, Ормон уруксат берип чүкөнүн барын кайра салдырат. Ошондо Чыймыл бир эле атып туруп ичине түшкөн экен. Бир эле атып ичке түшүп, шертип, анан бул ордо өтө кылдат оюн да.
кан таап келсе же түкүрсөңүз оюн жыды болуп калат. Ошон үчүн бул бармактары канталап баратканда абалакты кармап туруп ормондон уруксат туруп хан уруксат берсеңиз ат которуп минейин деген экен. Уруксат дегенде эмени ал кезде томпай менен аткан го я камчек. Сол колун алган экен. Сол колу менен чаап чиквенин баарын чыгарып, анан айтылат ошондо хан турганда ханды черпейт деп кармап чыккан дейт. Анан ошондо Балбай менен Төрөгелди экөө жанаша турган экен монтип. Анан Балбай Төрөгелди менен жөйлөшө кетип, байгемди бер деп экөө жөйлөшө кетип, күрөшө кетет дагы. Балбай Төрөгелдини көтөрүп чаап туруп, башынан аттап кетет. Чатактын башы ушундан деп айтышат, негизги чындыгы. Анан эмне макул көтөрүп чапты, эмне үчүн батырдын башын аттайсың деп, ошону ормон кектеп калган дейт да. Мына ушундан чыккан деп. Анан Алыбек батыр мына азыр эле аксакал айтып өттү, Тайлак батырдын элди коргогону жөнүндө. Мен дагы ушу кетирке баласы Алыбек батырды эл коргогон Тайлак батырдан кийинки эле ошол Тайлак батырдын жолун уланткан, эл коргогон батыр деп эсептейм да. Мына биздин эмеде академияда Плоский жана Макринин деген эки чоң тарыхчы бар. Тарых илим докторлор, азыр академик. Ошолордун байыркы замандан 19-кылымга чейинки деген тарых китеби бар. Мен ошондон окудум да. Ошол эки орус тарыхчысынын китебинде эме деп жазып турат. 1842 жылы деп орустун чегарачылары жазып кетиптир. 1842 жылы Караколдогу Кокон хандыгын чебин кыргыздар талкалаган деп. Бул Караколдогу Кокон хандыгын эмесин чебин талкалаган Алыбек батыр болгон экен. Алыбек батыр абдан намыскөй да. Кыргыздын кыздарын олжо кылып тиги сарттар ошонко аягачысы келип, эмчин биз бешкөй кул кыздарыбызды сартка коргулабыз. Мен ушу эртеңден баштап бул эме Караколдогу сарбоздорго чабуулга чыгамын деп эртең менен таң атпай чыкканда молдосу бар экен, ал чыгып азан айтат экен. Так ошо азан айтып аткан молдону ыргытаткандан кийин эменин ичин, чептин ичине баш аламан болуп, анан Каракелте менен аткылап калгандарын даярдап койгон, ала көзгө чабуул коесуңар деп. Ошентип Алыбектин жетекчилиги менен Караколдогу Кокон хандыгынын чебин талкалашып, ошондо билесиңер да, Жоошбай деген ала көздөн чыккан куудулду. Ошонун атасы Борсол айтчу экен. Мен ошондо 30 атты олжолоп калдым деп. Борсолдун 30 атты олжолоп калдым дегенин Дөңүзбай деген киши айтып кетиптир. Дөңүзбайдын айтканын 1925 жылы туулган Бекей деген аксакал айтты да. Мен ат менен кыдырып барганда тиги Карагоодон, азыркы мурун Маркс деп койсо, Карагоо деген айыл, ошол жерде Бекей имам экен айылдын. Ошол киши айтты да, Дөңүзбайдан уктум деп. Дөңүзбайдын айтканын Борсолдун айтканын Дөңүзбай элге айтып жүрчү экен. Бул тарыхый чындык да. Анан азыр эле Бейш айтып өтпөдү, тиги Бейшен куртка дагы эме Кокон хандын чебинде талкалаган деп. Буга да жетекчилик кылыптыр. Ал жөнүндө узун Алыкке деген китептин автору да жазып кетти. Анан бул киши туура айтып атат, эме Кененсары Наурузбайдын чабуулу чүйдө болгондо хан Кененсары өзүнүн бир тууган иниси Эржен Төрө менен Кудайбергенди боомга чайын кара жибергенде, ошол жактан келаткан кыргыздын колун токтотуп, бери өткөрбөй кармап тургула деп. Анан Алыбектин жетекчилиги менен Бейшен айтып өтпөдүбү, Эржен Төрө менен Кудайбердин ошол жерден талкалашкан. Анан кабар барган кимге? Кененсарга. Эржен Төрөң менен Кудайбердиңден айрылдың деп. Жана туура айтты. Каракелте менен Кенесарынын кылабыз деген күлүгүн атып, Кенесарыны жөө калтырган дагы биздин Алыбек болгон. Алыбектин ушундай батырлыгы, ушундай эрдиги айтылбай эле жаман аты айтылып келатат да. Анан бир нерсе бар экен, ушу адамдын жакшы жагын айтышпай деген, жаман жагын айтканга барыбыз эле
мыкты экенбиз да жаман жагын айтат экенбиз, жакшы жагын айтпайт экенбиз. Алыбектин жакшы жагын, мун элдик баатыр болгондугун айтышыбыз керек. Андан кара келте жөнүндө бейшен айтпады. Кара келтени жанагы казак кызды алып алгандан кийин эме кылып атат да. Ормон мә, сен өктөң ушул деп кара келтени берип атат. Кара келтени берген себеби кара келтердин ортосунда ок токтоп калыптыр. Ошон үчүн барып атылбай алгандан кийин деп берип койгон. Алыбек баатыр аны алгандан кийин биздин эмеде Кудайменде де Кудайменде 3 баласы, Жамгырчы, Черикчи, Токтогул деген. Жамгырчыдан Чада деген уста чыккан, чоң касиеттүү. Анан Чадага алып барат Алыбек. Ортосунда ок токтоп калган мылтык экен, эмне кылам? Бир келсе сенин колуңан келет деп сага келдим деп ошентиптир. Эми буйруса жакшы оңол соңолуп калар деп Чадабызда балкасы менен ол жагына үчүрүп, кумдук жагына үчүрүп туруп дереге илип койгон дейт. Анан касиети ошондон ок токтоп калган ок түшүп, кара келтени Алыбек баатыр алып жүрдү. Кара келте бул өз заманындагы эмеде бир сөз бар. Тескейде мындан 2 жыл мурун Алыбек баатырдын 230 жылдыгы болду. Анан кайра тарткандан кийин Камчыбек мырза минтти да. Муканбай бу Алыбек баатырдын эстелиги баатырдын элесин бебей эле бир токойдон чыккан эле бир мергенчи болуп калыптыр деп. Мен ошол чейин мен эле байкабаптым. Карасам чынлы бир тебе-тебе кийген киши эле мылтык кармап турат. Алыбекти сарбагыштар акырын карматып чоң өрүктүнүн өзөнүнөн карматат. Карматып колго түшкөндөн кийин айтыптыр, ай, эмени алып барганда эмне кыласыңар андан көрө бир топ акча, мал сунуш кылса болбой коюшуптур да. Анан ошондо айткан экен, атаң көрө бир гана арманым бар. Агамды өлтүргөн 20-нын 3-өө калды эле, ушу 3-өөнүн түбүнө жетип койсом болмок. Ал 3-өө себеби ормондон Алыбек кеткенде ормон артынан 20 жигитин жиберип барып Алыбектин башын алып кара келтени алып келесиңер деп жиберет. Жибергенде ошондо Жетөгүздүн Сүттүү булак деген жеринен жер берген экен. Боронбайлар ошо жерде экен, түн ичинде барып артынан тиги агасы Ажыбектикине кирип калыптыр. Жигиттер анай Алыбек дегенде, эмне болду мен Алыбек деп ошенткенде эле дилер жанталашып келип башын кесип антынкенде аялы чырылдап жабышканда аялынын 2 колун кесип салыптыр. Анан эле энеси чурулдап атат, ай балам турчу, бу агаңкында тополоң болуп атат. Карачы деген келсе аттанып качып жөнөшөт. Жеңеси сыртка эшиктин оозунда 2 кол жатат дейт, үйгөгү сагасынын башы жок жатат дейт. Анын артынан эме жайда кат минип барып бир жигитти менен бир 6-7 атып калган экен. Барбанналар токтобай, бул Алыбектики болбой калды, бул баш ормондон тил угабыз бул деп. Ошондон анан кийин тиги ормондун арасында жүргөн эмелер кимдер барганын билет, Алыбек ошо жакта жүргөн соң тиги бу барган деп. Ошондон 3-өө калып калган экен. Атаң көр ушул 3-өөнүн түбүнө жетсем арманым болбойт эле, мейле алып барып өлтүрсөңөр өлтүрө бергиле деген. Урматтуу туугандар, жогоруда ошо биринчи бөлүктө ушул улуттук баатыр деп көп тарыхта айтылат. Тайлак баатыр жөнүндө азын олок ушул аңгеме кылдык. Анан ошол Алыбек баатыр да өзүнүн тарыхый ордун ушул таппай келет да. Себеп дегенде жанагындай Мукан агабыз айткандай, Бейшен агабыз айткандай ошондой көп жаманаттысы кетпей койду да. Эми ушул тарыхый ордун таап, баары тастыкталып, Алыбек баатыр өз тарыхтан ордун алат деген ниеттебиз. Ошо Кудай буйруса, ошол эмки берүүлөрдө дагы ошо саяктан чыккан эрлер, баатырлар жөнүндө дагы кээ учугун уламакпыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.